Честность перед самим собой и другими. Өзүңдүн жана башкалардын алдындагы чынчылдык. Жүрү Мехрон, бактын аягына баралы. Ал жерде костер жага турган жер бар, деп наставник окуучусун бактардын арасындагы араң эле көрүнгөн жол менен алып барды. Мен бул жерге анда-санда келип турам. Костерду жагып алып, отту карап ойлонуп отуруш үчүн. Күйүп аткан от, шаркырап агып аткан суудай күндөлүк көр тириликтен алаксытып, жашообуздагы маанилүү жагына көңүл койгонго жардам берет. Алар бактын аягындагы бош жерге келишти. Бул жер чындыгында ыңгайлуу экен. Жакын жерде бак жок жана ошол жерде арыкта суу агып турат экен. Чөптөрдөн тазаланган такыр жерге отундарды даярдап коюптур. Костерду жагып, алар кичирээк табуреткаларга отурушту да, наставник өзүнүн сабагын баштады. Мехрон, оттун күчү жөнүндө ойлон. Бул башкы маанилүү стихиялардын бири. Адамдын ичинде да от бар. Адам жинденет, өзүнөн кетет. От абдан күчтөнүп кеткенде, ал жолундагы бардык нерсени өрттөп күлө эле калат. Адам катуу жинденгенде, буга чейинки бардык жакшы нерселердин баарын унутат. Уруштун кесепетинен эмне болорун ойлонбой калат. Бир жумада бир ушинтип костердин жанына отуруу керек. Бул өзүңдү түшүнүүгө, өзүңдүн алсыздыгыңды, айрыкча негативдик эмоциянын таасиринде өзүнүн акыл эсин башкара албай, адам өзүн кармай албай каларыңды түшүнүүгө жардам берет. Өзүңдү кармаганга, сезимдериңди башкарганга жана өзүңө ишенимдүү болууга жардам берүүчү жалгыз гана күч бул өзүңө чынчыл болууну билүү. Бүгүн сага айтып берчү тема чынчылдык жөнүндө. Чынчылдык сени падыша кылат. Эсиңде болсун, бардык падышалар деле урмат болбойт, баары эле элинин астында чынчыл эмес. Бирок эгер сен абийирдүү, чынчыл болсоң, бардык оор кырдаалдарды көтөрө аласың. Чынчылдык дайыма сага жардам берет. Жашоо бизге чынчылдыкты ар кандай кылып түшүндүрөт. Өзүңө чынчыл болуу демек, өзүңдүн кыялыңды сатпа. Аны ишке ашыруу үчүн бардык күчүңдү жумшаганга умтул. Бардыгы өзүңдүн кыялыңа чынчыл болуудан башталат. Өзүн алдаган адам башкаларды дагы алдайт. Өзүнүн кыялына ишенбеген адам башкалардын дагы кыялына ишенбейт. Ошондуктан өзүңдүн кыялыңа ишен жана аны чындыкка айландыр. Теманы жакшы түшүнсүн деп наставник сабак болчу притчаны айтып берди. Притча честность, чынчылдык. Бир алыскы өлкөдө король өзүнүн королевствосундагы бардык үйлөнө элек жигиттерди чакырат, өзүнүн кызына күйөө табыш үчүн. Бардык чакырылгандар дворецте чогулушат. Анан аларга король мынтип айтат. Мен ар бириңерге бирден урук берем. Булар ар кайсы өсүмдүктөрдүн уруктары. 6 айдан кийин силер ушул урукту отургузулган гаршогуңар менен келесиңер. Кимдин өсүмдүгү эң кооз болсо, мен ошого өзүмдүн кызымды берем жана королевствонун өткөрүп берем. Чакырылган жигиттердин арасынан бир жигиттин өсүмдүгү такыр өспөй коет. Королевстводагы башка бардык жигиттер өздөрүнүн өстүргөн, королдон алган уруктан өсүп чыккан гүлдөрү жөнүндө айтып мактанып атышты. 6 ай өттү. Анан жигиттер баары ар тараптан дворецти көздөй агылып жөнөштү. Ар бири өзүнүн гүл өстүргөн гаршогун көтөрүп. Гүл өспөй калган жигит кайгырып дворецке баргысы келген жок. Бирок анын туугандары аны барып кел, мелдештин аягына чейин чыгышың керек деп кыйнап жиберип ийишет жигитти. Ал башын жерге салып, аябай уялып, эчтек өспөгөн, топурак салынган горшокту көтөрүп алып дворецке келет. Бардыгы өзүнүн өсүмдүктөрү жөнүндө айтып берип жатышты. Бош горшокту көтөрүп келген жигитти карап, аны шылдыңдап киришти. Ошол убакта залга король киргенде, баары тынч болуп башын ийип туруп калышты. Король ар биринин жанына келип, өсүмдүктөрдү карап, ыраазы болуп башын ийкеди да принцессаны чакырып келүүсүн буйрду. Принцессасынын колунан жетелеп, эчтек өспөгөн, бош горшокту көтөргөн жигитке алып барды. Таң калып калган катышуучулар түшүндүрүп берүүсүн суранышты. Ошондо король мынтип айтты. Бул жигит тактынын жаңы мураскери жана менин кызыма күйөө болот. Мен баарыңарга эчтеке өспөй турган урук бергем. Бирок ар бириңер мени алдаганга аракет кылдыңар.
башка урукты өстүрүп алып. Ушул жигит гана өзүнүн эрктүүлүгүн көргөзүп, бош горшокту көргөзө алды. Чынчылдыгын, баатырдыгын көргөздү. Король ушундай сапатка ээ болуш керек. Ушундай адам гана менин кызыма күйөө болгонго татыктуу